Салам достор, сиздер менен окутул. Биздин бүгүнкү темабыз жөнөкөй учурчак. Англис тилиндеги чактарды үйрөнүү ойлогондон жеңил болгону башка тилдерден айырмаланып, англис тилинде 3 чактын учурчак, келер чак жана өткөн чак, алардын 4төн формасы бар. Буларды жакшыраак түшүнүү үчүн бир даракты элестетиңиз. Дарактын 3 чоң бутагы бар жана 3 чоң бутактын 4төн майда бутактары бар. Бул англис тилиндеги чактар. Жөнөкөй учурчак англисче present simple болуп которулат. Жөнөкөй учурчак дайыма кайталанып туруучу иш аракеттерди же өзгөрбөс нерселерди айтууда колдонулат. I go to school every day. Мен мектепке күнүгө барам. Spring comes after winter. Жаз кыштан кийин келет. Жөнөкөй учурчак жалпы фактыларды жана адатта болуучу кыймыл аракеттерди көрсөтүүдө колдонулат. It snows in winter. Кышында кар жаайт. I go to gym weekly. Мен жума сайын машыгууга барам. Башка мисалдар. I like football. Мен футболду жакшы көрөм. They go to school. Алар мектепке барышат. He, she, it ата тоошторуна жөнөкөй учурчакта этишке s мүчөсү кошулат. Мисалы, she eats vegetables. Ал жашылчаларды жейт. He writes books. Ал китеп жазат. Этиштердин учурчактагы формасын жакшылап жаттоо үчүн төмөнкү эки этишти таблицага жараша өзгөртүп чыгыңыз. To dance сүйлөө, to write жазуу. Ал эми мисал катары бул таблицаны колдонуңуз. I sing, you sing, he sings, it sings, they sing, you sing, we sing. Терс сүйлөм түзүү үчүн этиштин алдына жардамчы этиш do ага кошулган not терс белгичөсү коюлат. Мисалы, we do not eat vegetables. Башка мисалдар. I do not like football. Мен футболду жакшы көрбөйм. He, she, it менен do жардамчы этиши does болуп өзгөрөт. Андан кийинки этишке s мүчөсү кошулбайт. Мисалы, she does not eat vegetables. Ал жашылчаларды жебейт. Байкап көрсөңүз, бул жерде does not'тан кийин eats эмес, eat эле болуп кала берет. Кайрадан окуп көрөлү. She does not eat эмес, she does not eat vegetables болот. Жөнөкөй учурчакта терс сүйлөмдү жаттоо үчүн төмөнкү этишти өзгөртүп чыгыңыз. To eat тамактануу. Видеону паузага коюңуз дагы бул көнүгүүнү аткарыңыз. Мен болсо уланта берейин. Суроолуу сүйлөм түзүү үчүн do жардамчы этишин сүйлөмдүн башына коебуз. Do кошулган I like football. Кошкондо мындай болот. Do I like football? Мага футбол жагабы? Эми бул таблицаны карап көрүңүз. Бул жерде ырастоочу сүйлөм, суроолуу сүйлөм жана терс сүйлөмдүн таблицасы бар. Мындай болуп окулат. I like football. Do I like football? I do not like football. You like football? Do you like football? You do not like football. It likes football. Does it like football? It does not like football. We like football. Do we like football? We do not like football. They like football. Do they like football? They do not like football. You like football. Do you like football? You do not like football. Эми этиштердин учурчактагы формасын жакшылап жаттоо үчүн төмөнкү этишти таблицага жараша өзгөртүп чыгыңыздар. To dance сүйлөө, to write жазуу. Видеону паузага коюңуз дагы көнүгүүнү аткарыңыз. Сабагыбыз ушуну менен бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.